Жалал-Абадта өтүп жаткан республикалык деңгээлдеги эгемендүүлүк майрамында коомдук тартипти 2000ден ашуун милиция кызматкери көзөмөлдөйт. Ага карата бүгүн жаңы административдик имараттын алдында милиция кызматкерлеринин гарнизондук саптык кароосу өткөрүлдү. Чаршандан жашаттан болсо автобустар менен каттайбыз. Себептен азыр машина жолун болсо пробка бар темшакта болот. Ошол себептен баардык автобустар барат. Иш-чарага президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев да катышты. Өз сөзүндө өкүл алдыдагы майрамдык иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүдө ички иштер органдарынын ролу өзгөчө маанилүү экенин белгиледи. Ошондой эле облус башчысы быйылкы эгемендүүлүк майрамы республикалык деңгээлде Жалал-Абад облусунда белгилениши чоң сыймык экенин жана ар бир кызматкерден жогорку жоопкерчилик талап кылынаарын эскертти. Мына биз эл үчүн кызмат кылабыз. Биз элге шарт түзбөбүз деп эл үчүн майрам кылып атабыз. Ошол себептен бияка элди да ошо туура түшүнүп, элдин баардыгын келип ушу майрамды көрөбүз деп келишет. Ошол себептен мына биз өзүбүздүн маданиятыбызды жана тартиптүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Ошол себептен мына урматтуу милиция кызматкерлери, силерге айта кетем, баарыңар тең жакшы алардын ошо майрамдык маанайын бузбай, жакшы көңүл буруп алардын көңүлдөрүн көтөрүп ошол майрамды жакшы өткөзөлүк. Ошол себептен болсо мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич, жана биздин өлкө немелерибиз, кабинет министрлердин башчылары баары тең ушундай шарттын баары тең түзүп берип атат бизге. Садыр Нуркожоевич болсо күн түнү менен ар кайсы мамлекетке барып алып, биздин ошо мамлекетибизге чакырып атат. Быйыл болсо билесиңер, Жалал-Абад шаарыбыз ошо туристтик борбор деп аталган. Биз мына дүйнө жүзүндө туристтин баарын чакырып атабыз бuyaka. Келгенден кийин биз ошолордун баарына тең өзүбүздүн маданиятыбызды, тартиптүүлүгүбүздүн баарын көрсөтүшүбүз керек. Саптык кароо учурунда милиция кызматкерлеринин негизги милдеттери айтылды. Алардын ичинде коомдук жайларда тартипти сактоо, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, мыйзам бузуулардын алдын алуу жана шаар ичиндеги транспорт кыймылын тартипке келтирүү маселелери түшүндүрүлдү. Жалпы 2000ден ашуун кызматкер тартылды. Бүгүнкү саптык кароого турган кызматкерлер 3төн 1 бөлүгү ошол майрам күндөрү иш-чарага башка Ош, Баткен, Ош шаарынан да кызматкер тартылып, ошол жалпы 2000ден ашык кызматкер тартылат. Азыркы күндө ошол коопсуздук жогорку деңгээлде камсыздоого бар тапшырмалар коюлду, буйруктар чыгарылды. Эскерте кетсек, эгемендүүлүк майрамына карата айрым көчөлөргө унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Тактап айтканда 26 августтан 31 августка чейин эркиндик аянты жабык болот. Ал эми 30 августта Жалал-Абад шаарына кирип чыгуучу 8 жолго блокпосттору коюлуп, унаалардын өтүүсүнө чектөө коюлат. Ал эми жүргүнчүлөр үчүн ал жерде коомдук транспорттор кызмат көрсөтөт. 26 август күнү эски эркиндик аянтында чоң жармарка өтөт. Буга байланыштуу 26 августтан баштап эркиндик аянтынын 4 тарабынан тең жабылат. Бул ошол эгемендүүлүк күн маареке бүткөнгө чейин жабылып турат. Ал эми 30 август күнү шаарыбызга 8 тараптан кирген жайларга биздин кызматкерлер жана кошумча күч каражаттар менен бирге блокпосттор коюлат. Бирок ошол жайларда 8 постто тең тынымсыз коомдук транспорттор элдерди ташып турушат. Бул иш-чарага гала концертке келген конокторду бар жогун ошол коомдук транспорт менен ташып алып киребиз. Ал эми негизги иш-чара өтүүчү Курманбек жана Абдрахманов көчөсүндө, бул тактап айтканда жаңы облус администрация мэриянын имаратынын тегерек чекесинде фильтрационный посттор коюлат. Белгилей кетсек, быйыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгы Жалал-Абад шаарында белгиленет. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, бир катар жаңы объектилердин ачылышы күтүлүүдө. Майрам күнү Жалал-Абад шаарына башка аймактардан 50 миңге чейин конок келери да айтылууда. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.